Siz uşunu tundurup içesizbe je? İçeriz. Takar ozanan ki bana çakavuz. Görüngen jakta deyip durdu. Bundan nары suunu çıkarıp berseňizler je ушундай айылды карап бериңиздер, болбосо кетиңиздер. Сиздердей башчылардын бизге кереги жок. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Бүгүн мен Токтогул районунун Жаңжол айыл өкмөтүнүн Арал айылына келип отурам. Бул жерде тургундар дээрлик 30 жылдан бери таза суу ичпегенинен, бүгүнкү күндө ошол арык мал ичкен суудан эле жашоочулар ичип, ар кандай ооруларга чалдыгып, райондун бардык жетекчилерине жана калса губернаторго чейин кайрылып, бирок жооп болбогонун айтып келишүүдө. Мына бүгүн ушул маселени сиздерге жеринде көрүп, чындыгында ушул жер бүгүн мындайча айтканда ылай суу ичип атканын чагылдырып сиздерге көргөзүп берем. Кандай иштер, денсаулыктар жакшы? Иштер жакшы? Жакшы барганда кош каттыңар айылга. Рахмат. Келиштиңбей ойлап. Мен суу менен аябай көйгөй болуп атабы? Болот. 30 жылдан бери суу жок бизде. 89-жылы эметиндер. Негизи суу кичине асмасы агып келип атабы? Жок. Мына молдерин азыр күн бираз бөлөт, кеткен убакыт бөлөт, мага Бул ушул суудан ичесиз? Судан ичет. Айыл ушул суудан ичет. Судан ичет. Кайдан ичет? Арыктанбы? Арыктан могу сулар келет. Алда алып чык. Бул сарый келбей акын ичет. Башкамда түтүк менен суу келген жокпу? Жок ала, бузулган. Түтүк менен жок. Илгерки сайыл учурунда немелер бар эми? Ондай крандар бар. Алардан ушу да. Каналдан малдардын баарын ошого сугарышат, сийип чычат. Ошо сийип чыккан суулардын баары сары өкөлүп ушуларга чөк. Крандан эле ушундай эле суу чыгат да. Экөө бирдей эле. Экөө бирдей эле. Таза суу деген вообще бизде эме жок. Азыр могу ишен албайт амазым. Ушул суудан ичесиздерби ошондо? Сууну алат, алып тундуруп алып эле ушуну ичет. Ичсеңиз чыладан менен турат. Бу да таза болуп атпайбы? Жаскамал вообще болбойт. Алар моу тийип өтөт болуп. Мал жандык менен бирдей эле суу ичип отурсуздар мындай. Азыр ишенбесеңиз каналдын үстүнө чыгып көрсөтөбүз. Айырмасы жок. Бардыгынчы. Чыла малдын богу деле суунун ичинде жатат, бүт эле жатат, аралашып элек. Ошонун баары эле кайра агып эле бизге келет. Крандан деле ошол эме баягы самотек эле. Каналдан. Кран деле ушул. Каналды тозуп койгон. Баягы келип турдун жоктон көрө депчи. Анча суу ага келип калат, ушундай суу. Чыла суунун ичинде жатат, бог, уйдун богу бар эле, аттын богу бүт эле жатат. Азыр ошо кранды башкы жагын көрсөтөбүз, суу кандай менен келет, кайсы суулар келет. Уйдун боктору, сибиктери, бүтү бар келет. Ушуларды көрсөтөбүз. Ушулардан ылдый ошол крандан азыр кишилер суу чыгып атат ылдый жакачы ошол. Мындан өйдө деген суу жок. Суу жок. Жок. Айылдын канча бир 30% кран менен ичкен. Ал кран деле ушул чыланын башы. Ичкенге болбойт. Эми бизде вообще дегеле бир таза суудан чыккан эмес да. Көп жылдан бери. Дегеле сиздер бул боюнча тийиштүү мамлекет башчыларга кайрылдыңыздарбы? Айыл өкмөткө кайрылдык, акимге кайрылдык, президенттик аппаратурага да кайрылдык, программага да, заводко, губернаторго да кайрылдык. Эч эме жок, жыйынтык жок. Билсем, онда эшеги барлар эшек менен алып келип алышат суунучу. Ашакта могу жактан бир канча 1 километрдей барабыз. Ашактан суу көтөрүп турат. Эркектер бар көтөрүп келет, эчелектер, ойнойт. Анан бир дагы эркеги жок семьялар бар, аял кишилер бар. Инвалидтер бар. Алар мондой учурларда аябай эле кыйналат. Анда азыр каналдын башынан көрүп келели. Каналдын башынан көрүп көргөзүңүздөр. Мамлекет жетекчиге азыр кайрылайлы. Райондун жетекчилерине, айыл өкмөткө ушул баарына кайрылайлы. Анан кийин тийиштүү чараларды көрөбү, анан кийин байкайлы. Анда кеттик анда айылдын канал көрсөтөлү. Аралдын немесин көрүп отурасыздар. Мынакей уйлар суу ичет, кадимкидей эле келип, мынаяктан келип. Мына бу келин суу алганы кетип атат. Ушундай арыктан ичип атат. Чыла мынакей көрүп турасыздар, ушул арык агылат. Ылдый жактагыларды эле ушундай көйгөй.
Башка içe турган суу жок му ошондо? Жок бир жакта. Каякта суу? А бул эчтеке эмес. Тетиги көчөдөгүлөрдү көрсөңөр, канал полный чылап алып калган. Полный чылап. Ошондон айла жок ташын ичип атат. Mına moğun ertemen erte alağız. İçinde tazazında. Uşağı kudaya şurada içiyoruz. Алчыңыз же, алчыңыз. Сен ушуну тундуруп ичесиз бе же? İçiyoruz. Takvar ağzından giyin. Bala çakağız. Görünen jakta deyip durdu. Erkeği жоқ адамдар бар да. Ona ben 5 balam var. 5 balam. Эшеги жоктор бар. Анан ушуну алып барып. Eşeği joktор da var. Bir çeti yoldaşlar jumuşu menen bolup ketip kalat. Anın ayla joktan tundur içiyoruz da kayra. Ertemen erte alağız. Kayra gir suyun içinde alıp gir juyuz. Neden şunduk? Neden jakşı? Az kaç zamanda jakşatıyoruz özü. Ömürü çıkkan emес, bu çıkpayt dagı. Bul munolar көрсөтмөгө коюлган. Мунун муногу основной коюлган шлангызда жарабайт. Буларда теппейт, суу келбейт буга. Жүрмен эмен. Киргизелеп үйгө кирип Аристон коет деген тема жок бизде аралда. Кандай? Азыр эми 21-кылым болуп атат го. Ошондо дегеле эч ким неке келип калса жакшы го суу. Бул жерге келе элек. Жок, мен атайын жылуулап койгонбуз да, кышында да келип калса. Сиз буну жөн эле үмүт менен эле коюп коюптурсуз ошондо. Бош кезиңизде. Суу келип калса сразу улообуз деген. Ошондо арал айылында үйгө суу кирмей, ванна, туалет андай. Бизде азыр андай эме жок. 20-кылым. 21-кылым. Бизде ушундан челеке жактан асияктан ташып келип отурбай, ушерден челеке суу алып үйгө алып кирип кетсек эле жакшы болмок. Ошого эле. Строительный машина темен кереги жок бизге душта эле. Ушул эле жерет о, ичкен келе. Ошондой жок да биздечи. Жана эме бар, айыл өкмөттүн эмеси бар. Бир кайсы бир эмеден программа чыкканда телевизордон арал айылы тазасы менен камсыз болгон деген. 7 айылдын башын кошкон Жаңы Жол айыл өкмөтүндө 3000ден ашык кожолук бар. Калктын саны 16300. Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүү жылында жаңы жолдуктар бир катар алгылыктуу жумуштарды аткарышты. Жаңы Жол айыл өкмөтү 2017 жылы 64 миллион сомдук инвестиция тарткан болсо, 2018 жылы инвестициянын көлөмүн андан дагы көбөйткөн. Үстүбүздөгү жылы айыл өкмөтү айылдык кеңеш менен биргеликте иш пландарын бекитип, 2019 жылга койгон максаттардын үстүнөн иштей башташты. Чычкан капчык айынан чыкканда эле биринчи Токтогул районунун Арал айылына көзүң түшөт. Өткөн жылы аталган айылда бир топ өзгөрүүлөр орун алды. Тагыраагы атайын фонддун эсебинен айылдын ички жолдору жарыктандырылды. Мындан тышкары 250 кожолук жашаган айылга 310 миң сомго трансформатор коюлуп, 550 миң сом тартылып, таза суу дагы чыгарылды. Бизде ушундай максаттарыбыз бар. Эми сөздү айткандан мурда ошону ишке ашыруу максат биздин биринчи планда турат. Айтып эле калып калыш эмес, муну аткарыш. Арал айылына таза суу чыкты деген жок, каякта эчтеке жок. Мен эле калп. Каналдын жээгинде жашагандар. Могу жерде могулар биз эле болот кой. Мал деле ошол жерден ичет. Дал ушул суудан ичеткенсиздер да сиздер, э? Ооба, аз берден эле мал ичкен жок, аз өйдөтө дагы далай мал ичип атат. Муну алып барып кочкорго куюп бердим, кочкор ичпей койду. Байланып турган кочкор. Фирикте. Чылата дагы силер бүгүн бир күн кеч келип калдыңар. Мына Кудай буйруза ошо ит кечип өткөн жерден аралдын эли суу ичип атабыз жакшынакай болуп. Кудай ден соолук берсин деп коет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Токтогул районуна караштуу Арал айылында жашоочуларыбыз. Мынагы чоң чычкандан чыга бериште эң биринчи айыл. Ошо биз айлабыз кеткенинен сизге кайрылышка туура келип атат. Мына суу көйгөйү бизге. Мына ичкен суубуз мынагы канал. Бул өзү полюной суу болуп эсептелет. Токтогул районунун көп айылдарын Жаңы Жол айыл өкмөтүндөгү көп айылдарды суу менен камсыз кылган канал. Анан эми биз сууга суу. Анан бизде таза суу жок. Кыш кызын ушундан ичебиз, жайында да ушундан ичебиз. Жайындагы баягы суу көп келет дагы тазаланып калат деп ичип атабыз, Кудай өзүң кечирди. Кыш кызын өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей
Mına yaktagı saraylarda malдар бар, бүт ушундан суу ичет. Дагы азыр 2-3 күн жылып калып, агып кетти. Үстү чылап алып калат, мустун үстү. Ошол сууга түшөт. Ошону мына уйлар келаткан жерден баштап эл ичет. Мына айылдын эли полный ушундан ташып ичип атабыз. Эми ылдый жагында суу крандан чыгып атат деп, ылдый жактагылар крандан ичип атат. Бирок ушул эле суудан азыр көрсөтөм, мына ол жерде самотек кетет. Мына жанагы аралга суу чыгып атат. 20% суу ичип атат деген. Ошол ушуга самотек кылып кошулган. Бул деле ошо баштагында келген чыладан келет. Кара турба менен ошондо айылдын чекесине бир аз чыгат экен да. Айылдын ылдый жагына чыгат да. Айылдын ылдый жагына азыраак жерге чыгат. Алар деле эми айылдагылар колунан жеткени ошол жерден барып да ташып ичет. Баары бул мурунан жогору карай мына жактагы көйгөй бүтүн ошол жакта бар. Мындан көп, бияктагыдан көп мал бар бияқта. Көргөндөн ушу суу жанагы эле суу, чыла, мунун башына ити өлүп калат, мышык өлүп калат, арык толук мал ичине түшүп өлүп калат. Аны көргөн киши алып коет, көрбөсө ошол суу көбөйгөнчө аңып кеткенче ошону иче беребиз. Башка эле жок. Башка эч нерсе жок. Таза суу эмес, жанагындай ошо шлангдын башы кайра ошо жерге келген да. Биз ушу арал тургундары ушу сууну ичип атабыз, канча деген 4-5 түтүн. Көйгөй ушу суу жөнүндө дала жерге кайрылдык, районго кайрылдык. Былтыр биз акимге чейин кубалап жүрдүк, баарына кубаладык. Эмеге чейин сизге да кайрылганбыз кат жүзүндө жалдап аткан кишилер келди. Көйгөй чечебиз деп кетти, ошо мойдон чечилбей атат суу. Мына ушул Сууну каяктан алып келип атасың? Тээ жактан берүүбү? Ошол жактан ташып ичип атасыңарбы? Аралда суу чыкпай атабы? Наке, урматтуу Токтогул районунун акими, сиздер ушул убакка чейин Эрик Наке айыл башчы, ушул убакка чейин бизге соска эмгизип ушинтип алдап келдиңиздер. Мындан нары сууну чыгарып берсеңиздер же ушундай айылды карап бериңиздер, болбосо кетиңиздер. Сиздердей башчылардын бизге кереги жок. Урматтуу менин жердештерим, урматтуу мекендештер, мына Токтогул району 1 эмес 2-3 деген ГЭС түшүп атат. Ошол ГЭСтерди курууда мына жерлерин калтырып кеткен биздин жердештерибиз мына дээрлик 30 жылдан бери ушул жерде таза суу ичпей, мындай көйгөй ар бир айылда бар. Мына ошо айылдардын баардыгын сиздерге чагылдырып берем. Буга чейин канча деген жогорку кеңештин депутаттар, жооптуу кызматтарда токтогулуктар болду. Бирок бир дагы маселе бүгүнкү күндө чечиле элек. Биз мына ушул маселелерди баардыгын кабыргасынан коюп, Кудай буйрса келечекте ушул маселелерди чечебиз деген чоң үмүттөрүбүз бар.